Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүнкү 11-июнь 2020 жылга карата статистикалык маалыматка токтоло кетейин. Бир сутка ичинде 58 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 33, Ош шаарынан 17, Ош областынан 1, Нарын областынан 6 жана Жалал Абад областынан 1 бейтап ошо лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктары отрицательный деп мына үйүнө кетишти. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 1630 бейтап айыгып ооруканадан чыгышты. Бир сутка ичинде 2162 лабораториялык анализ, лабораториялык тестирлөө жүргүзүлгөн. Ошол лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен бүгүнкү күнү ошо COVID-19 инфекциясын жугузуп алгандардын дагы жаңы 36 учуру каттоого алынды. Бишкек шаарынан 17, Чүй областынан 3, Ош шаарында 2, Ош областында 4 учур, Ысык Көл областында 3, Жалал Абад областында 1, Талас областында 2, Нарын областында 1 жана Баткен областында 1 учур катталып чыгып атат. Бул 36 табылган учурдун 4 учурунда бул тыштан сырттан алып келинген учурлар. Биздин мекендештер ошо тышта сыртта жүрүшүп, биздин чек арадан өткөндө ошол жерден текшерилип, ошол жерден обсервация шартында бул COVID-19 жугузуп алгандыгы такталып туруп атат. Мындан тышкары 19 киши контакт болгондордун ичинен болуп атат. Мурда COVID-19 жугузуп алгандар менен ошол тегерегинде турган байланыштагыларды, контактларын баары текшергенде, мына ошол 19 киши ошол контактлардын арасында болуп атат. Кээ бирөөсүнүкү ошол экинчи ПЦР алынып атканда ошо чыгып аткандыгын мынакей тастыктап турат. Бирок бүгүнкү күнү дагы 13 учурунда болсо, бүгүнкү күнгө жанакы жугузуп алган шарттары белгисиз, жанакындай источник баягы инфекциянын булагы табылбай, мына бүгүнкү күнү эпидемиологик изилдөөлөр дагы эле жүрүп атат. Мындан тышкары Кыргызстанда ошо тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 2129 учуру каттоого алынды. Анын ичинен Жалал Абад областында 174, Ош областында 246, Ош шаарында 244 учур, Чүй областында 172, Бишкек шаарында 591, Баткен областында 33, Нарын областында 401, Ысык Көл областында 25 учур болду, Талас областында мына 3 учурга барып калды. Мындан тышкары чет жактан келген биздин мекендештердин арасында дагы баягы 240 учуру катталып, бүгүнкү күндө булар обсервация жанакта үй карантиндеринде жана башка жакта кармалып туруп атат. Ошол эле учурда бүгүн биздин бейтапканаларда 473 бейтап бар, оор абалдагысы 11, экөөсү жандандыруу бөлүмүндө кармалып туруп атат. Орточо оор абалдагысы 90, канааттандыруу калыбында 372. Чыгарылганы жалпы 1630 болду, каза болгондор 26. 9024 адам бүгүнкү күнү үй карантинде медициналык көзөмөлдүн астында турат. Бул мурда тастыкталган COVID-19 менен жугузуп алгандар менен болгон контакттагы жактардын саны. Республика боюнча обсервацияда турган адамдардын жалпы саны бүгүн 1438 адам ошо обсервация шартында туруп атат. Буларга ошол улам келгенде обсервацияга алынып атканын билесиздер. Лабораториялык тастыктоо жүргүзүп, жанакындай тийиштүү документтерин чогултуп, анкетировать этип, жанакындай ушундай шарттарда кийин результат отрицательный болсо, биз үй карантиндерине чыгарып, ошо көзөмөлдү мындан тышкары дагы улантып аткан учурубуз. Статистикалык маалыматына бүгүн ушундай.